Дайыма сак саламаттуу болуңуздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүн кичине сөздү Польша жөнүндө айткым келди. Азыр Польшага Гербер дрондор учкандан кийин аябай көп баягы дезинформация болду. Орусияны жактагандар айтып атат, бул Украина өзү провокация кылды дейт. Польшадагы инженерлер ошол реверс инжиниринг кылып туруп чачыратса Герберди. Кытайдагы баягы жабдыктар менен жабылган экен, ошо Кытайдан келди дейт бул нерсе. Кытайдан компоненттердин баары жыйналды, дүйт дүйнө жүзүнөн жыйналды. Анан Орусиядан жыйналган окшойт деп айтып атышат Польша инженерлери. НАТО унчукпай койду, Америка Кошмо Штаттар НАТОдон чыгабыз дейт. Польша өзүнүн территориясына аскерлерди киргизгенге уруксат берип жатат. Литва, Латвия дагы, Финляндия согуш кыйдарынан атат. Германия жаңы контракттар түзүп атат. Нидерланды дагы Украина менен баягы аскердик согуштук. Нидерланды өзүнүн жергесин Украинага ракеталарды чыгарганга, аралыкка уруучу ракеталар чыгарганга, заводдорду орноштурганга уруксат берип жатат. Жана ошо Европа Орусия менен узак убакытка согушканга даярдыкты көрүп жатат да, ушундай нерсе болуп жатат. Албетте саясий жаңылыктар көп, аябай мындай кызуу бул нерсе. Негизи баягы Владимир Владимирович Путин айткандай, движуха болуп атат да, движуха күчөп атат. Негизи буга чейин уктап жатты эле, баягы акырындап өнүгүп өлкөлөр, бирок акыркы ошо нерселер менен күчөп баратат. Кээ бир өлкөлөрдүн өнүгүшү, кээ бир өлкөлөр чын эле аябай жаман жапа чекет атат. Анын бири Украинада. Бирок Польша Азиянын тигирлериндей болгондой, баягы Сингапур, Түштүк Корея, Япония сыяктуу өлкөлөрдөй. Эми алдыга Польша мындай кетип атат. Евро биримдикте бул Европанын экономикалык тигири же болбосо жолборсу болуп атат да. Экономикалык жолборс деген түшүнүк, бул деген өлкө тез өнүгүп, жакшы мындай жетишкендиктерге жеткени да. Мисалы үчүн Польшада эмне анга алып келип жатат. Жалпысынан Польша бул деген бир четинен Орус империясы жок кылган орто кылымдарда. Анан Наполеон келип туруп 17-кылымдарда кайра калыбына келтирген. Наполеон жеңилгенден кийин кайра Орус империясы жок кылган. Анан кайра жаңы заманда 19-кылымда мамлекеттин калыбына келтиришкен поляктар. Анан 20-кылымдын башында кайра ошо Германия менен СССР ошо өлкөнү бөлүп алышат. Анан ошондон кийин Польшаны жокко чыгарышат. Кайра экинчи дүнөлүк согуш бүтүп, ошо Советтер Союзу толугу менен Польшанын территориясын басып, коммунисттик кылып салат аны. Анан албетте поляктар өзлөрү айтат да, биз деген сарматтардын тукумубуз дейт, же болбосо биз баягы сактар, скифтердин тукумубуз дейт. Сармат менен скифтер бир элдей болчу, мына аралашма элдер. Булардын баягы биз деген көчмөн калктын тукумубуз, биз деген шляхтич деген сөздөр, ошо скифтерибиз дейчи да. Булар деген мисалы үчүн көчмөн кыргыз мамлекеттеринин байыркы формаларына өзүнүн баягы тиешелигин айтып жатышат да. Эми азыр жаңы тарых чыгып атпайбы, биздин тарыхыбызды жок кылып салышпадыбы? Кыргыздар чын эле баягы чоң мындай из калтырды Евразиядан. Анан ошол көчмөн элдеринин тукумубуз деп поляктар шляхта деп, дворянство деп ушундай мамлекетин түзүшкөн болчу орто кылымда. Россияны басканга аз калышкан, мисалы үчүн Польша 1612-жылдары. Бирок ошо баягы күчү жетпей калды да, бир аз. Немистер алып кетти ошол бийликти Орусияда, Романовтор. Орус империясында. Анан жаңы заманда коммунизм болуп кеткенде, СССР басып алган да Польшаны. СССР толугу менен коммунисттик болуп калган. Анан 1989-жылы акырындап ошол коммунизмден арыла баштаган. Экинчи дүнөлүк согушка чейин агрардык эле өлкө болгон, бир гана ошо ар кандай буудай себет, дыйканчылык кылат. Анан акырындап өндүрүштүк нерселер боло баштайт. Германия басып алгандан кийин, анан Германия утулуп, ошо басып алганда биринчи өндүрүштөрдү орнотот. СССР ошо Германияны жеңип, Польшаны алып алгандан кийин андан ары өндүрүштүк модельге өтө баштайт. Пландык модельге өтө баштайт. Бирок 1980-жылы аябай гиперинфляция, дефицит болот, сырттан карыз алышат. 89-90-жылдары радикалдык реформаларга келишет. Советтер Союзунан арылып, акыры менен Советтер Союзунун кармагынан чыгып, алар шок терапиясы деген экономикалык реформасын кылышат. Анан министр финансов болчу аякта, каржы министри Лешек Бальцерович ошол шок терапиясын өткөрөт.
Бул деген баягы мамлекеттик көзөмөлдүү пландык экономиканы жокко чыгаруу, базардык механизмдерди иштетүү, мамлекеттик ишканаларды приватизациялоо. Бул реформалар албетте злотыхты эркин кое берүү, эркин конвертацияны киргизүү. Бул деген злотых, бул алардын бизде сом болсо, аларда злотых да, ошо өзүнүн акчасы. 90-жылы бул деген аябай чоң кризиске алып келет. 11%га чейин инфляция, ВВП түшүп кетет, инфляциясы 586% болуп кетет, злотых жөн эле килеген чоң мындай анга түшүп кетет. Бизде да мисалы үчүн сайттар рубли ушундай түшүп кеткен. Бир кыргыз сому 400 рубль болуп калган да, мисалы үчүн 90-жылдары ким эстесе эстер. Анда 92-жылы ошо экономикасы кайра өсө баштайт да, Польшаныкы. Ошол кезде баса 90-жылдары ошо рубльде, советтер рублин девальвация кылганда көп баягы байкалган корейкалар бар болчу да, советтер союзунда аябай көп акча топтогондор. Ошолор бир күн ичинде чача карып, жүрөгү кармап, приступ болуп өлүп кеткендер бар да. Ушундай кишилер бар, билем. 90-жылдары Польша реформаларын улантат, өзүнүн базарын эл аралык инвестицияларга ачат, киргиле дейт, инвестиция кылгыла дейт, банк системасын кайра жаңыдан түзүп чыгат, бизнестерге бүт баягы жеңилдиктерди берет. 2000-жылы экономиканы диверсификация кылат. Биз деген ошо айыл чарбачылыктан кетели, дыйканчылыктан кетели деп туруп, анан 63% өлкөсүндө ошо тейлөөгө өткөрөт да. Тейлөөгө өткөрүп туруп, ошо 63,8% алардын ички дүң продукциясы жалаң тейлөө болуп калат. Ошондо мисалы үчүн немистер айтат да, мен деген Мерседесимди Германиядан жасатсам өтө кымбат дейт, концерн Мерседес менден көп акча алат дейт. Андан көрө Польшага барып келип, Польшадан жасатып берсем 5 эсе арзан дейт да. Ошентип немистер чек арадан өтүп эски машиналар менен жасатып Польшадан кайра келип кайра айдачы да, ошо машиналар ушундай нерсе болуп кеткен. Акырындап ошо жылдары 25 жылга мындай реформаны карашат. Биз деген толугу менен ошо жогорку технологиялык секторго өткөрөбүз дейт, IT-ни өнүктүрөбүз дейт, жогорку технологиядагы өндүрүштү кылабыз дейт, баягы машиналар чыгарабыз дейт, Шкода да, мисалы үчүн ошол сыяктуу. Жана электроникага кылабыз дейт. 99-жылы НАТОга кирет Польша, анан евро биримдикке 2004-жылы кирет. Европалык фонддорго жол ачат өзүнө. 100 миллиард еврога чейин ошо инвестиция алат ал фонддордон, ошо 2004-жылы. Анан баарын инфраструктурага кетирет да, баягы шаарларды курат, жаңы ишканаларды курат, жогорку технологияга. 89-2007-жылга чейин алардын ички дүң продукциясы 177%га өсүп кетет. 2004-жылы экспорт 3,5 эсе өсөт. Польша рецессиядан чыгат, 2008-жылы дүйнөлүк рецессияга кирбей калат. Бул жалгыз евро биримдиги мамлекет ошол рецессиядан баягы чыгып кеткен да, эч бир мындай жоготуусуз. 20-жылга чейин бул мамлекет жогорку деңгээлдеги өнүгүп келаткан деген статустан өнүккөн деген мамлекет атка конот да, эл аралык ушундай банк, дүйнөлүк банк ушундай наамды Польшага берет. Бүгүнкү күнү 25-жылы Польшанын ички дүң продукциясы $1 триллион чыкты да. Ошентип кедей агрардык мамлекет, Советтер Союзу бир нече жолу чоң империялар менен жанчылган, жоголуп кеткен, кайра пайда болгон, 2 сыйра, 3 сыйра жок болуп кеткен, 2-3 сыйра пайда болгон мамлекет бүгүнкү күнү өнүккөн мамлекеттердин катарына кирди да. Мисалы үчүн ушу 24-жылы $914,7 миллиард болчу экономикасы, бүгүн 25 жыл 1 триллион. Ички дүң продукциясы бир адам башына да $25,000 чейин чыгып кеткен 24-жылы, азыр $27,000 чейин чыгып атат. Өсүүсү жалпы орточодан алганда 3,3% жылына же 3,7%. Жана жумушсуздук албетте жалпысынан 5,4, жаштардан карасак 9,5%, кичине бар жумушсуздук, чоң эле. Инфляциясы 2,7-2,8% болуп жатат. Негизи ички дүң продукциясынын дефицити 0,3% бюджетинде. Жана экономикалык өсүү мындай индекси оптимизм да 99,8.
Бул эмнени билдирет? Бул деген 100ге чейин жетсе, бул деген өлкөдөгү эл өзүнүн жакшы өнүгүп келатабыз деп сезгенин айтат да. Бирок алар мына 99% жакшы өнүгүп келатабыз деп сезип атат өзүн. Эң негизги реформалары бул деген гиперинфляцияны, бюджетти кыскартуу, бюджеттик чыгымдарды кыскартуу болчу жана толук көз карандысыздык борбордук банкты түзүшкөн. Алар борбордук банкка толугу менен мындай эреже түзүшкөн. Мисалы үчүн жаңы злотых чыгарайын десең, жаңы сомду чыгарып басып чыгарайын десең, ошол ар бир чыгарылган акча же кредит менен коштолуш керек, же экономикалык өсүш менен коштолуш керек. Экономикалык өсүш менен коштолбосо чыгарбайсың дейт да. Ушинтип валютанын кунун сактаганга мүмкүнчүлүк берди. Анан приватизация, либерализация кылды. Аякта бизнести регистрация кылуу, майда бизнести кылса 9% да, мисалы үчүн алардын ошол жалпы салыгы. Регистрацияны тез кыласың. Башка Европа мамлекеттерге караганда жеңилирээк да, биздикинен татаалыраак мисалы үчүн. Анан албетте 8000 мамлекеттик компаниялардын жеке колдорго тапшырды да. Баягы мамлекеттик ишкананы түзсө, ал ишкана ресурстарды жейт, бирок иштебей калат жакшы. Бирок аны либерализация кылса, жеке базар аны көтөрөт экен да, иштетет экен. Эң көп ошо маанини, эң көп мындай көңүлдүү Польшанын мамлекети адамдык капиталды өстүрүүгө жиберди. Бул деген университеттерди баягы колдоого жана билим берүү системасын колдоого да. Эң көп акчаны ушу билим берүүгө кетиришти. Ошол билим алган балдар азыр өстү жана аябай чоң экономикалык жетишкендиктерге алып баратат Польшаны. Биз да ушундан сабак алышыбыз керек да. Анан албетте дагы бир чоң сабак евро биримдикке жана глобалдык базарларга кошулушу болду да Польшанын. Алардын кошулушу 200 миллиарддык ошол базарга, инвестицияга жол ачты. 200 миллиард доллар алышты да эл аралык инвестицияларды элестетсеңер 90-жылдан бери бүгүнкүгө чейин. Фискалдык реформаларды алсак, булар деген пенсиялык реформа, бүт мамлекеттик тейлөөлөрдү толук санариптештирүү жана жашыл экономиканы орнотуу, ушул иштерди жасашты да. Биздин да мамлекет мисалы үчүн ошого барып атат. Ошон үчүн Польшаны экономикалык жолборс деп коет да Европанын. Албетте алар деген баягы орто киреше мындай капканынан чыгышты. Орто киреше капкан бул эмне деген билдирет? Бул деген рецессияга кирген жок. Албетте бул деген мисалы үчүн ошо технологиялык аттоо болуп кетти. Советтер Союзунда же Америкадай узак депрессияга батпай, тез өтүп кетти жаңы технологияларга. Жана аябай мындай туруктуу болду. Аларда мындай эреже бар да, сырткы карыз эч качан ички дүң продукциясынын 50%-дан ашпаш керек деген эрежени коюшкан жана ошол эрежеден атташкан жок. Азыр биздин мамлекетибизде көп сөз болуп атат. Биз 8 миллиард долларга чейин тышкы карыз алып турабыз дейт. Жалпы карыз мамлекеттик. Анын ичинен жарымынан көбү бул тышкы карыз, жарымынан азы бул ички карыз да, баягы ички мындай милдеттемелер боюнча төлөмдөр. Бирок азыркы баалоо боюнча 40% ички дүң продукциядан аша элекпиз дейт, 50%га 60%га бара элекпиз дейт да. Муну жыл аягынан дагы көрөбүз, эсептейбиз. Бирок жалпысынан биз да ошо Польшадай келатат окшойбуз да. Туура ички дүң продукциянын жарымынан ашпаш керек да, сырткы карыздар ошо рельсте, ошо эрежеде турат окшойбуз. Польшада бул мыйзам да. Анан регионалдык лидерликке да өтүп кетти. Польша бул деген хаб болду да, транспорттук хаб жана инвестиция боюнча хаб. Бул эмнени билдирет? Бул деген бүт инвестицияларды жакшы тосуп алышат, инвесторлорду кууратышпайт Польшада биринчиден, экинчиден Польша дагы азыр согуштардан же башка иштерден чоң пайда алып атат. Анткени Польша бул деген ортодогу турган мамлекет, башка мамлекеттер менен курчалган. Польша аркылуу көп логистика өтөт. Мисалы үчүн Кытайдан келген товарлар транзит аркылуу Орусиядан өтүп туруп Беларуска чейин барат. Беларустан бир нече көп темир жолдор, логистикалык мындай алар транспорттук хаб деп эсептелет. Беларустан темир жол менен Польшага барат. Анан согушка чейин аябай көп товар ушундай келчү да Европага, Беларусь жана Польша аркылуу. Согуш башталгандан кийин деле баары бир кайсы бир товарлардын көлөмдөрү өтүп атат ушул жол менен. Ошон үчүн эмки чекте ушул хаб мүмкүнчүлүгүн колдонуп атат. Биздин мамлекетке эмнени алса болот да? Мисалы үчүн биз деген шок терапиясын алсак болот. Чын эле шок терапиясы бул деген мамлекетке узак убакытта жакшы жардам берет экен. Шок терапия деген бул социалдык нерселерден арылуу да. Мисалы үчүн социалдык
жаңы пенсиялык реформа мисалы үчүн эгерде азыркы пенсиялар төлөнүп жатат азыркы эреже менен, бирок жаңы пенсиялык накопительный пенсионный фондко өтүп кетсек мисалы үчүн толугу менен азыр 2% биздин пенсиядан ошол жыйноочу капчыкка түшөт пенсиялык фонддо. Ал эми калганы солидардык бөлүк деп эсептелинет. Азыр мисалы үчүн азыр сен пенсиялык төлөмдөр төлөсөң, сенин акчаң азыркы пенсионерлерге төлөнөт. Сага келечектеги пенсионерлер иштеген адамдардын акчасынан пенсия төлөнөт да келечекте. Мына ошондой системадан арылуу бул деген бир жакшы бир жол да, шок терапиясыныкы жана мамлекеттик ишканаларды азайтуу, көбөйтпөө. Бирок мамлекеттик акча инвестиция кылса дагы жеке ишканалар аркылуу ал инвестицияларды өздөштүрүү. Анан эң негизгиси бизге эмнени ойлонуш керек Польшадан, биздин мамлекетке аябай көп акчаны бүгүн ансыз деле көп акча кетип атат ошо билим берүү системасына, бирок жетиштүү эмес окшойт да. Билим берүү ишканалары аз жана билим берүү жеке ачылган мектептердин саны 2 эсе өстү акыркы жылы, бирок алардагы билимдин квалификациясы бир аз жетишпей жатат дүйнөлүк стандартка. Биринчиден, экинчиден ошо биздин билим берүү системабыз баары бир баягы жеке мектептер кымбат да, баягы орточо кыргызстандыкка чөнтөгүнө катуу тебет да. Ошон үчүн ушул нерсени өзгөртүш керек, сапатты көбөйтүш керек жана бирок санын азайтыш керек. Андан сырткары ошо бизде көп мисалы үчүн мамлекетте маселелер бар да. Мисалы үчүн Польша алгач толугу менен ошо бүт дүйнөлүк корпорациялар менен келишимдер түзүп, алардын өлкөсүн мисалы үчүн YouTube монетизация деп коет, ошонусун киргизишти, Amazonго киришти, евро биримдиктеги жарандарга бүт баарын эркиндик беришти. Ошол мисалы үчүн аяктан Польшада ишкерчилик жасасаң болот, барбай эле да, мисалы жеке ишкерден сырткары. Бизде Кыргызстанда болсо мисалы үчүн монетизация YouTube'да жок, Кыргызстан үчүн жок. Ошон үчүн баары ютуберлер Казакстан деп жазат же АКШ, Корея деп жазышат да. Бизде Amazon'дон биз менен иштебейт, PayPal иштебейт, эл аралык мындай сервистер. Etsy деген эл аралык электрондук коммерция сервис биз менен иштебейт Кыргызстан менен. Google эмгичекти Кыргыз мамлекети деп жазбай, Киргизия деп жаза берет бүт жерден да. Киргизский язык деп жазат да. Ошентип эмгичекте ушул нерселер маселелер чечиле элек да. Бул Польшада ушул маселелерди чечкен алгачкы. Анан албетте бул деген дүйнөлүк баягы тейлөөлөрдү жасаганга мүмкүнчүлүк берген, контент жасаганга, башка өлкөлөрдөн акча тапканга. Бизге бул нерсе азыр жетишпей атат, ушуну жасаш керек да. Бул жумуш да, ушул жумушту аткарыш керек болуп атат. Жана мисалы үчүн Польша интеграцияга ЕСке киргени, биз да кирдик, ЕАЭСке, ЕАЭПке, ШОСко да кирдик. Биз деле ал жол менен баратабыз, ошону күчөтүш керек. Албетте мен мурун ЕАЭПке кирүүгө аябай катуу каршы болчумун. Мен айткан бүт тобокелчиликтер аткарылды. Бирок эмне дейсиң эми да, кирдик да. ЕАЭСке киргенде, мисалы үчүн ЕСке киргенде Польша ал да ушундай шоктон өткөн экен. Польшада да ушундай кыйынчылыктар болгон экен, биздикиндей баалар өсүп. Бирок базарга жол алынды да. Эми биз баягы башка эл аралык интеграциялык союздарга да кандайдыр бир эшик табышыбыз керек да. Европага баса Кыргызстан ESG+ деген же болбосо эме ESP+ деген, VSP+ деген режим бар да. Биз деген Европага жакшы мындай товарларды сата алабыз, алардын кээ бир салыктарын төлөбөй. Европада салык аябай жогору. Диверсификация кылыш керек. Польша мисалы үчүн ошол өзүнүн айыл чарбачылык, дыйканчылыктан качкан, өндүрүшкө жана тейлөөгө. Биздин да мамлекетибиз мисалы үчүн гидроэнергетиканы өнүктүрүш керек, туризмди өнүктүрүш керек, жеңил өнөр жай, оор жана технологиялык өнөр жайды өздөштүрүш керек. Жашыл технология менен бирге. Биз азыр аябай баягы миграцияга жана алтынга байланганбыз, жана баягы кээ бир базарларга катуу байланганбыз да. Ушуну диверсификация кылыш керек. Бир нече өлкөлөргө мындай ар кандай мындай сферада экономикалык аракеттер жасаш керек да биздин мамлекет. Жана ошо бизде саясий эрк деген нерсе бар, Польшада да бар. Жана коомдук эрк деген түшүнүк да бар да. Бул деген Польшада негизи алардын өзгөрүшү, өсүшү, бул деген калктын ошол өсүшкө макулдугу жана ниети менен жана бийликке берген калктындай аманат сөзү аткарылгандыгы үчүн болгон да. Эми бизде да ушундай болуш керек да. Биздин элибиз бийлик менен биргеликте, ынтымакта өнүгүү жолуна түшүш керек жана өнүгүү жолдон түшпөшүнө карап туруш керек да. Ошол өнүгүү жолунан адашпашына кандайдыр бир көз салып туруш керек да. Ошондой нерсе болсо Польшаныкындай, анда биз
ошо Польшадан да ашабыз да экономикалык өнүгүүбүз боюнча. Эми биз 2030-жылдарга бир 30 миллиардка чейин чыгарсак, ички дүң продукциясы бул реалдуу нерсе. Өлчүдө баягы ийиштеш керек, эми тирүү калыш керек албетте. Ошо менен бирге анан 2050-жылга бир 50 миллиардка чейин жеткирсек, ички дүң продукциябызды жана ошо Польшада 200-300 миллиард доллар инвестиция алып келсек, биз да алардын жолун басып өнүгөбүз жана Борбор Азиядагы ошол Борбор Азия жолборусу, экономикалык жолборусу деген атка конушубуз керек да. Ошондой иш аракеттерди кылалы, ойлонолу, ошо эмне кылыш керек бизге, Польшадан да үйрөнөлү, үйрөнбөчөнү үйрөнбөйлү. Анан негизи алдыга жылалы туугандар. Кандай дейсиздер? Ой пикирлериңер кандай? Ошол айткандарда тилек болсун, бата болсун. Улгайган көрүүчүлөрүм батаңарды да берип койгула, өлкөбүз өссүн. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. О, от души.